Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, erimdi, ırayımdı Allah'ın isminden başlayımın. Salamım жал Кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгоносун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Урматтуу Кыргыз элим, сиздерге көрсөтүп аткан жер бул Жалал Абаддагы жаңы паспорт стол. Бирок мен сүйүндүм. Сонун болуп курулуп калды. Чөткө болуп мында баардыгы өз чегинде. Эми бирок мунун бир көйгөй жери бар экен. Айтайын эмнеге көйгөй? Бир көйгөй жери. Мен ойлопмун бул жерде өкмөттүн атынан курулуптур деп ойлосом, жок. Бул частный экен. Мына шу ишкан көрчү мынакей. Паспорт стол. Мынакей. Частный экен. Караңыздар, бир туугандарым. Анан бул жерде эмнеге өкүнүчтүүсү, бул жер Жалал Абад ууласы. Жалал Абаддын эң чоң жана азыр мен тартып өткөн паспорт столдун паспорт бере турган жери. Бирок могул жерди карап магазин. Мен ойлоптум эле, өкмөт куруп берген окшойт десем, көрсө бул жанагы эле байлардыкы. Кимдин офиси болушу мүмкүн, кимдин зданиясы болушу мүмкүн. Мындай жакшынакай мындай курулган да. Мынакей. Көрдүңүздөр. Жакшынакай болуп курулган. Биякта ар түрлүү строй материалдардан сатылат. Жана мен көрсөтүп аткан паспорт стол ушунун ичинде. Анан бирок албетте муну Садыр Нуркожоевич билбесе керек, Камчыбек Кыдыршаевич деле билбесе керек. Бирок бул здание частный. Өзү строй материал. Анан бир өкүнүчтүү жери, эмне үчүн биз азыр айлыктарды көтөрөбүз, пособияларды көтөрөбүз деп атабыз дагы. Анан өкмөттүн ишенген паспорт столу анандай строй маркеттин ичинде. Келечек. Строй маркет. Мен азыр ойлойм, азыр өлбөгөндө бир адашпасам $1000, $2000 айына берсе керек деп ойлойм. Кайсы убакка чейин биздин өкмөт ушинтип өкмөттөр бирөөлөрдүн менчигинде отурабыз, арендада. Ошонун берген $2000 ушу өкмөткө калса болбойбу? Бул дагы ысырапкерчилик да. Эмне ысырапкерчилик эмес? Азыр өлбөгөндө балким $2000, балким $3000 айына төлөп ататтыр. Ошончо даң кайган зданиягачы. А бирок бизде Кыргызстан Жалал Абадда канча бош жерлер турат, Ошону отдельно паспорт стол куруп койсо болбойбу? Мына базар. Строй мына таягын такта сатып атат. Биягында нотариус дейт, биягында мура, строй материал дейт. Буну мен эч түшүнө албай атам. Анан бизде бардыгы эле бар, биз тутуп атабыз дегеним менен бул жакта дагы эле байлардын жашоосу болуп атат. Байларга төгүп атат да. Байларга төкпөй кимге төгүп атат? Өкмөт өздөрүнүн отдельно паспорт стол салып колунан келбейби? Келет. Бюджетибиз көп деп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин журтбашыбыз Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Зулушев, сиздер жаңы бийликтерсиз. Шуну бир көзөмөлгө алып коюңуздар. Мына жерде базардын ичинде, строй маркеттин негизинин ичинде паспорт стол, Жалал Абаддын эң чоң паспорт стол жайгашыптыр. Аренда берип атат, $2000-$3000 берсе керек өлбөгөндө. Эми азыр 20 миңге мышыга мяу дейт тургандай эле ушундай болуп атат. Муну көзөмөлгө алып коюңуздар. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.